الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына бүгүн Кудай насип кылып сабагыбыздын экинчи бөлүмүн баштап жатабыз. Бүгүнкү сабагыбызда гусул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Гусул бул кыргыз тилинде жууну, тазалануу деген мааниде. Ал эми тилдеги мааниси бул бир нерсени жуу же болбосо кир, таза эмес нерсени суу менен кетирүүнү тилде гусул деп айтышат экен. Шариаттагы мааниси бүтүн денени жуу, бул гусул деп аталынат экен. Гусулдун эки парызы бар. Биринчи парызы оозду жана мурунду тазалап жууш. Оозду жууш дегенде ооздун эч бир жерин калтырбастан гаргара кылып тамакка чейин жеткизип оозду тазалап жууш. Экинчи мурунду жууш. Мурунду дагы ошол жууп атканда ачышканга чейин сууну тартып, анан кийин аны чыгарып тазалап жууш. Аллах табарака ва таала Kur'an'da Maide Suresi'nin 6. ayetinde ve in kuntum junuban fattahharu, eğer junup bolsoңор tazalanıp juğula degen buyruğunda mına uşul ooz murundağı girip ketet eken. Mujtahid alımlarыбыз ooz menen murundu juuştu fardun ijtihadiyun, ijtihadın negizinde farz bolgan amallardan dep bekitet eken. İbn Abbas radıyallahu anhudan gelgen hadiste bir adamda gusул kılgan bolsa junuptuktan, egerde al oozun jana murdun çayqabasa al gusulun kayra kaytarsın dep aytat eken. Demek gusulda oozdu jana murundu juu bul farz amallardan eken. Ekinci parzыбыз bul bütün deneni bardyk tulku boyunu tazalap жууш aytылынып, eç bir denede suu jetpegen orun kalbası şart eken. Oşon üçün айсыл bir түп болбосун, кайсыл жер болбосун, бардыгына суу жетиши бул фарз амалдардан экен. Мисалы бир адамдын кашы калың боло турган болсо, ал кашынын түктөрүнө сууну жеткизүү милдеттүү. Эгер бир адамдын сакалы калың болсо, ошол сакалдын түптөрүнө, негиздерине суу жетиши фарз амалдардан экен. Эгер сакалы узун боло турган болсо, анда сакалын жууп коюу дагы фарз амалдарга кирет экен. Ошондой эле киндикти суу жетпей калса, аялдардын сөйкөсү бар боло турган болсо, ошо жууганда сөйкөнү кыймылдатып жууп тазалап коюусу дагы фарз амалдарга кирет экен. Себеби ал эч бир жер таза суу жетпей калбашы керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде тахта кулли ша'ратин жанаба, ар бир түктүн астында жунуптук бар дейт. Мына ошол эч бир таза эмес жерди калтырбастан жууш бул фарз амалдардан экен. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Keyinki sabaqlarda görüşkөнгө чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи